Салам баарыңыздарга, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде көпчүлүктүн суроосу боюнча майрамдык даамдуу көрктүү салаттардын бири цезарь болмокчу. Эгер кызык болсо, видеонун аягына чейин көрүп, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач тооктун этин маринадтап койсок, бул жерде 400-500 граммдай тооктун төш эти экиге бөлүп алабыз. Татымалдардан 1 чай кашык туз, 1 чай кашык кызыл таттуу калемпир, бир аз кара мурч, өсүмдүк майынан же оливка майынан 2 аш кашык жана 1 чай кашык соя соусунан кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып, 20-30 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Ал эми бир батонду же болбосо бөлкө нанды духовкага же табага кургатып алышыбыз керек. Ал үчүн четиндеги катуураак жерлерин кесип салабыз дагы орточо көлөмдөгү чарчы бөлүктөргө бөлүп алабыз. Тууралган нандарыбызга 1 чымчым туз, бир аз кургатылган сарымсактан себелеп, прованский травы деген чөптөрдөн 1 чай кашык кошобуз жана оливка же кадимки эле өсүмдүк майынан 1 аш кашык себелеп, баардыгын жакшылап аралаштырып, духовканы 170-180 градуска ысытып, 8-10 мүнөттөй бир аз кызарта кургатып алабыз. Эми тооктун төш эттерин табаны ысытып, бир аз өсүмдүк майы менен майлап, эки жагынан ортоңку отто кызарта 4-5 мүнөттөн бышырып алабыз. Ошондой эле бизге майда черри кызанактары керек. Болжол менен 200 граммдай экиге бөлүп туурап алабыз. Ал эми соусун бүгүн үй шартында болгондуктан кадимки майонез менен жасайбыз. 200 грамм майонезге жарым лимондун ширесин куюп, 2-3 аш кашыктай болот. 1 чай кашык соя соусунан кошобуз жана 1 же 2 тишче сарымсакты майдалап кошуп, жакшылап аралаштырып, даамдап көргөндө соусубуз бир аз кычкылыраак болот, бирок аябай чеснок даамданып да калбаш керек. Коюулугун байкап, эгер майонезиңиз аябай коюу болсо, анда бир аз суу кошуп койсоңуз болот, ошондо салатыбыз жакшы аралашат. Ал эми пармезан сырынан болсо, 1 аш кашыктай сүргүчтөн өткөрүп, соуска сөзсүз түрдө кошобуз. Баардыгын жакшылап аралаштырып, ушу менен соусубуз даяр болду. Тооктун эттерин ичке туурап алабыз жана албетте салатыбызга айсберг салатынан колдонсок абдан жакшы болот. Бирок пекин капустасын деле кошсок боло берет. Жөн гана колубуз менен чоң-чоң кылып үзүп алабыз. Жакшылап соус менен аралаштырып, эми салатыбызды чогулта берсек болот.
Ал эми 5-6 жумуртканы сууга бышырып алышыбыз керек. Эгер 3 мүнөттөн ашырбай кайнатып алсаңыз, жумуртканын сарысы өтө катып кетпей, өңү дагы сапсары бойдон жакшынакай болуп чыгат. Ал эми бөдөнөнүн жумурткасын бышырсаңыз, анда туура 1 мүнөт кайнатып аласыз. Достор, мына ушинтип бүгүнкү салатыбыз даяр болду. Акыркы комментарийлердин жыйынтыгы боюнча көпчүлүктүн сүйүктүү салаты болуп чыкты. Эгер сизге дагы жакса, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар. Ал эми менин видеом жакса, пайдалуу болгон болсо, каналыма катталып, досторуңуз менен бөлүшүп койсоңуз абдан пайдалуу болот. Жана жасаган тамактарды, салаттарды инстаграмга даамдуу тамактар деп белгилеп чыгарып турсаңыздар, мен дагы сиздерди белгилеп турам. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.